Достор, азыркы учурда санариптешүү өтө тезсиздик менен жүрүп жатат десем болот. Мисалы үчүн түндүк деген бир тиркемени жүктөп алып телефонуңарга М-банктан эле электрондук подписти алып көптөгөн бир документтерди, справкаларды, ошо канча пенсия начисление болуп атат, отчисление болуп атат, ошонун баарын тең көрсөңөр болот экен. Бирок ушул жерде мамлекет ошол цифровизацияга жооп берген министрлик ошо жеке нотариустар менен да сүйлөшүп койсо, аларга да бир түшүндүрмө иштерин жүргүзүп койсо жакшы болот эле. Анткени өткөндө эле мындай окуя болду. Ошо госрегистрден бир справканы алып, анан нотариуска алып барсам, жок, мунуңар жарабайт, бизге деген госрегистрдин ошо печатин берген, печати коюлган документти эле кабыл алабыз деди да. Анан ошо документтерди кабыл алган ошо мекемелер, жеке болобу, мамлекеттик болобу, ошо түндүктөн чыккан документтерди кабыл алган боюнча бир мыйзам болобу же постановление болобу чыгарып койсо сонун болот эле да. Анткени ал түндүктөн чыккан документтерди жаратпай, кайра эле адамдар ошол пробкага туруп, убактын кетирип, барып парковка таба албай жүдөп калып атышат да. Ушул баштаган жакшы ойду, жакшы бир демилгелерди аягына чыгарыш үчүн бардык ошо документтер менен, ошол иштер менен иш алып барган мекемелердин баарын тең ошол нерсеге көндүрүш керек экен.